Ошто 7 өспүрүм ата-энелери менен кошо бассейндеги белгисиз затка ууланып ооруканага түштү. 27 март күнү Ош шаарында бассейндеги белгисиз затка ууланып 7 өспүрүм жана 2 ата-эне ооруканага түштү. Бул тууралуу өздүк булактар билдирип, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан тастыкташты. Маалыматка караганда 27 март күнү саат 20:40 чамасында Ош облустар аралык балдар ооруканасынан жаш балдар Ош шаарындагы бассейндердин биринде белгисиз затка ууланганы боюнча маалымат келип түшкөн. Аталган маалымат жазык кодексин 280-беренеси менен катталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып териштирүү иштерин жүргүзгөн. Ош шаарынын 1982 жана 1983 жылы туулган тургундары арыз менен кайрылышкан. Алар 27 март күнү эс алууга саат 13:30 чамасында бассейнге барып, саат 18:30 чамасында чыгып кетишкенин билдиришкен. Үйүнө барганда ден соолугу начарлап, ооруканага кайрылышкан. Алар үйдө дагы, бассейнде дагы эч нерсе жебегенин айтышты. Аталган бассейндин администратору сууну тазалоо үчүн хлор, химиялык заттар кошуларын билдирип, балдар ичип алып, ууланып калышы мүмкүн экенин билдирген. Далил буюм катары бассейнден 2 литр суу алынган. Ош облустар аралык балдар ооруканасына 1982 жылы туулган А.Н. 2003, 2006, 2011, 2020 жылы туулган балдары менен кошо келген. Ал эми 1983 жылы туулган К.А. 2007, 2014, 2004 жылы туулган балдарын алып келген. Дарыгерлер алар ууланганын айтышкан. Ош шаары жана Ош облусу боюнча санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору билдиргендей, эч бир ооруканадан уулануу боюнча маалымат келип түшкөн эмес. Болгону сууда көп жүрө берип суу котуп калган деген таризде маалымат түшкөн. Учурда аталган бассейнден суу алынып лабораторияга жөнөтүлдү. Учурда санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун 2 кызматкери бул боюнча иштеп жатышат. Жыйынтык 3 күнүн ичинде чыгарылат. Булак турмуш KG. Кызматы жоюлуп кеткен Сыймык Жапыкеев Ысык Көл облусунун прокурору болуп дайындалды. Бул тууралуу Супер KG порталына өздүк булактар билдиришти. Ал эми башкы прокуратуранын маалымат кызматынан маалыматты тастыктап, башкы прокурор Курманкул Зулушев буйрукка бүгүн 30 март күнү кол койгон. Буга чейин Сыймык Жапыкеевке генерал-майор наамы ыйгарылган. Булак Супер KG.